Салам достор, мен сиздерге азыр инстаграмыбызга кантип WhatsApp номерибизди же WhatsApp группабызды койсок болот ссылкасын мына ушул жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз мына тоголок болуп турган биздин сүрөтүбүз, профиль сүрөтүбүздү басабыз. Ушуну баскандан кийин бизге редактировать профиль деген чыгат. Ушул редактировать профиль дегенди басабыз. Буну баскандан кийин биз мынакей мына жерде сайт деп турган жерге бул жерде көрүп атасыздар өзүңүздөр англис тили менен жазылган https эки точка мындай символдорду жазып, анан w a m e дейбиз дагы символ коюп, бул жерге плюс койбой эле 996 700 бир нерсе деп өзүңүздөрдүн WhatsApp номериңиздерди жазасыздар. Ал эми биография деген жерге сиздер мындай каалаган бир маалымат же өзүңүз жаза турган текст жазып туруп бул жерге, андан кийин биз стрелканы басабыз. Стрелканы баскандан кийин сохранить болот дагы. Буну биз азыр текшериш үчүн биз бул жерде турган бул ссылканы басабыз. Иштедиби чын эле же иштебедиби? Мынакей ссылканы бастык. Баскандан кийин бизге мындай болуп автоматически WhatsApp'ка кирет. Ал эми группанын ссылкасын коем десеңиздер, биз болсо бир группаны кое алабыз дагы. Ушул жерден биз мына жерди басабыз. Ушул жерди басканда ылдыйраак чыгабыз дагы, пригласить по ссылке дегенди басабыз. Ушул жерден копировать ссылку дегенди копировать этип алабыз. Скопировано болду. Эми биз инстаграмга киребиз дагы. Кайра эле бул жерде редактировать профиль дегенди басып туруп, бул жердеги сайт деген жерге биз ушуну жайгаштырабыз. Время дегенге чейин өчүрөбүз дагы. Азыркы копировать эткен нерсебизди коебуз. Мынакей время дегенди өчүрүп коебуз дагы, копировать эткен WhatsApp группа ссылкасын бул жерге коебуз. Андан соң сохранить этип биз эми бул группа иштедиби, иштебедиби текшеребиз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Автоматически бул группага келип кошулду. Мына ушинтип Instagram баракчаңыздарга WhatsApp номериңиздерди же WhatsApp группаларды кошуп койсоңуздар болот.